Кыргызстандын биринчи геологу, катардагы жумушчудан баштап өкмөт башчыга чейин жеткен Апаз Жумагулов быйыл 90 жашта. Заманыбыздын көрүнүктүү коомдук ишмеринин юбилейлик иш-чарасы Кочкор Ата шаарындагы жогорку деңгээлде белгиленди. Анда алгач Жумагуловдун ишмердүүлүгү тууралуу видео тасма көрсөтүлдү. Республикасынын өнөр жайында эмгек сиңирген кызматкер, геология илимдеринин кандидаты, геология боюнча жазылган бир канча илимий эмгектин автору. Республикалык маанидеги бул чоң иш-чараны алгачкылардан болуп Жалал-Абад жергесинде өтүп жатышы жөн жерден эмес. Анткени Апаз Жумагуловдун Тоо-Кен өнөр жайындагы 22 жылдык эмгек тажрыйбасынын 16 жылы мына ушул Кочкор Ата шаарындагы Кыргыз нефтегазга арнаган. 1959 жылы Москвадан жогорку окуу жайды аяктап келген Жумагулов алгачкы ишин Чаңгырташ участкасында башкы геолог болуп баштап, Кыргыз нефть башкармалыгынын башкы инженери даражасына чейин жеткен. Өлкөбүз эгемендик алгандан жылдардан кийин дагы бир катар мамлекеттик маанилүү кызматтарын аркалады. Урматтуу Апаз Жумагулович, сиздин Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон салымыңыз чоң экенин билебиз. Бүгүнкү жаштарыбызга сиздин басып өткөн жолуңуз, кесиптик бай тажрыйбаңыз жана адамдык бийик сапаттарыңыз десек болот. Апаз Жумагулович, кутман курак 90 жашыңыз дагы бир жолу кут болсун. Апаз Жумагуловдун тагдыры аталган тармактын абдан оор кыйын учуруна туш келген. Ошол убакта ага чоң ишеним жүктөлүп, алгач кадрлардын жоопкерчилигин жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу менен бул абалдан чыгып өлкөнүн өндүрүш тармагын алдыга жылдырган. Мына ушул инсандын эмгегинин арты менен ушул күнгө чейин мунай жана газ өндүрүүчү Кыргыз нефтегаз алдыңкы тармактарынын бири болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргыз нефтегаз ачык акционерлик коому жана Кыргыз компания мамлекеттик жана Жалал-Абад областындагы эң ири салык төлөөчүлөрдүн бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө биз мунай иштетүүчү заводдун модернизациялоо долбоору ишке ашыруунун үстүндө кызуу иштеп жатабыз. Ал келечекте өлкөнүн тарыхында өлкөнүн отун энергетикалык комплексинин ири долбоорлорунун бири болуп калат. Бүгүнкү күндүн каарманы Апаз Жумагулов жана анын эмгектери тууралуу сааттап күндөп айтсак да болот. Өндүрүш тармагына эле эмес, облустун республиканын алдыга жылуусуна салым кошкон бул инсанга Нокен районунун ардактуу атуулуу намы чыгарылып, Кочкор Ата шаарындагы эс алуу жайына ысымы берилди. Ушуга жол берген биздин урматтуу Нуркожоевич президентибиз эң башында өкмөттүн деңгээлинде комиссия түзүп, ушул жерде өкмөттүн ошо комиссиянын атынан жакшылакай сөздөрүн айтты, жылуу сөздөрдү айтып, ошол колдоп отурганыңарга мен чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды, рахматымды, эң бир жакшылыктарымды каалоом келет. Рахмат силерге. Апаз Жумагулов советтоорунан кийинки өткөл мезгилдерде өкмөттү жетектеп келген. Ошол учурдагы өлкөнүн кандай гана жетишкендиктери гидроэнергетика, электр кубаты, нефть жана газ, курулуштар, жол салуулар, шаар куруу, айтор кайсы жагын албайлы Апаз Жумагуловдун тиешеси бар. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.